жылдан бери ушул жерде турабыз. Канчалаган мекендештерибизден айрылды, канчалаган мына погранслужбанын, милиция кызматкерлери, жөнөкөй жарандар жаракат алды. Үйүндө отурса кирип үйүн өрттөп кеткен күндөр болду. Баткен Исфана жолунда баратса келип аткан күндөр болду. Жападан жалгыз Мекенчил саясий партиясы чек ара маселесин негизги багыт катары кылып алып баратат, урматтуу элим. Мен жанымда Баткенден, Баткен шаарынан Бактияр деген жигитти алып кетип атам. Бул бала жаш, 30га чыга элек жигит. Акыл эси жакшы, билими сонун, ойлоо, тартиби сонун, патриоттук сезими жүрөгүндөгү алоолонуп күйүп турат. Билесиздер, урматтуу аксакалдар, арыстандын жанында арыстан жүрөт, шакалдын жанында шакал жүрөт. Мага окшогон балдарыңардын жанында ушундай жигитиңерди мен өстүрүп кетейин. Мен дагы азыр 50ге чыгып калдым, 50ден ашып калдым. Бул бала 30га чыга элек. Мен 10 жылдан кийин мүмкүн кайтып калармын, бир аз кайтып калармын. А бул 10 жылдан кийин таза күчкө кирген жигит болот. Баткенди кармай турган, Баткен үчүн жанын бере турган, Баткен үчүн мамлекетти ушул жака көздөн каратып турган ушул жигит болот дедим. Ушул баланы колдой алыңыздар. Менин жаныма анча-мынча адам коркпой келе албайт. Келе албайт менин жаныма. Коркушат. Ой деп таши жанында жүрсөк, бийлик коркутат, байлыктуулар коркутат, жана башка дешет. Бирок коркпой ушинтип, элим жерим үчүн келген баланы колдоп алгыла. Баткен эли үчүн чоң кызмат кылып берет. Себеби бул эртең Калпаев, Бактияр Калпаев, Калпаев ташип турдун ийли. Мекенчил партиясына добуш бер. Мекенчил бол.